Урматтуу шайланган судьялар, урматтуу Чынар айым, урматтуу Лунар айым. Мына жогорку кеңештин депутаттары сиздерге чоң ишеним менен добуш берип шайлады. Сиздер ант бердиңиздер. Эми ушул берген антыңыздарга бекем туруп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын так аткарылышын, сакталышын, адам укуктары боюнча, арызданган тараптар боюнча ар бир жарандын укуктары баш мыйзамдын чегинде адилет калыс карап, ошого жараша жыйынтык кылганга антыңыздарга туруп бек таза иштеп бериңиздер. Андан сырткары, мына биз дайым айтып келип атабыз, сот адилеттүүлүгү, калыстык, соттун калыс чечимдери боюнча дагы бүгүнкү күндө дагы биздин коомчулукта бир беткей пикир жок. Бир дары ыраазы болсо, бир дары нааразы. Андыктан биздин өлкөдө сот реформасын аягына чыгаруу, адилеттүү сот укуктук реформаны жүргүзүү учурдун кечиктирилгис талабы жана мезгили. Ошон үчүн сиздер ушул сот адилеттүүлүгүн орнотууга, сот реформасын аягына чыгарып, элдерибиз, жарандарыбыз, мен өткөндө курултайда да айттым эле, ак үйгө, көк үйгө, жана башка жактарга эмес, жалаң мыйзам менен сотторго ишеним арткан адилеттүү Кыргызстанды курууга сиздер жардам бериңиздер, жана таасир этиңиздер деп мен терең ишенем. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Сот адилеттүүлүгү орноп, өлкөбүздө элдин сотторго болгон ишеними артсын. Ишиңиздерде ийгилик. Жогорку кеңештин атынан барыңыздарды куттуктайм. Рахмат.